Казакстандын борбору Астана өзүнүн футуристик архитектурасы менен айырмаланат. Буга мына ушул имараттын салымы дагы чоң деп ишенем. Анын формасына көңүл буруңуз. Бул спорт курулмасы экени көрүнүп турса керек. Жана ал велоспорт менен тикелей байланыштуу. Ооба, бул республикалык Сарыарка велотреги. Аны 2011-жылы курушкан. Ошол эле жылы эл аралык серепчилер аны дүйнөдөгү эң мыкты велотректердин бири деп таанышкан. Алар көбүнчө комплекстин техникалык өзгөчөлүктөрүн баалашкан, бирок тышкы көрүнүшүн дагы таасирленүү менен белгилешкен. Мен Мади Фазыл, Sporting Marvels программасында Казакстандын эң мыкты спорттук курулмалары жөнүндө айтып берем. Бүгүн дүйнөлүк деңгээлдеги велотрек менен жакындан таанышмакчыбыз. Шайтан араба бул адамдын жакын деле тактап айтканда 19-кылымдын башындагы ойлоп табуусу. Билесизби, эмнеси кызык? Дөңгөлөк эң жөнөкөй жана эң гениалдуу ойлоп табуу. Адам тарабынан 5000 жылдан ашык убакыт мурун ойлонуп табылган. Ал эми шайтан араба болгону 200 жыл мурун. Биз арабалар менен шайтан арабага өтүш үчүн абдан узак убакыт кетирдик окшойт. Бирок тарыхый аспектиге катуу токтолбойлу. Канткен күндө да 200 жылдын ичинде велосипед дүйнө жүзүндөгү балдардын жана чоңдордун эң сүйүктүү көңүл ачууларынын бирине айланды. Айрымдар үчүн шайтан араба тебүү жөн гана хобби эмес, бул кесип. Азыркы учурда велоспорт ар кандай түрлөрү менен 100 миллиондогон күйөрмандарды тартып, өзүнө жаңы технологияларды жана инфраструктураны топтойт. Бул спорт үчүн бүгүнкү күндө жогорку стандарттарга жооп берген атайын курулуштар салынууда. 2011-жылы ушундай бир курулуш Казакстандын борбору Астанада пайда болду. В 2011 году велотрек был признан самым лучшим в мире. 2011-жылы велотрек дүйнөдөгү эң мыкты деп табылган. Велотректин уникалдуу өзгөчөлүгү спортчулардын жылы бою спорттук чеберчилигин жогорулатууга шарт түзгөн даярдыгы. Бул үчүн бардык шарттар каралган. Имаратта фитнес-борбор, бассейн, тренажер залы иштейт. Ошондой эле мейманкана, ресторан комплекси бар. Бул Астана олимпиадалык даярдык борборунун спортчуларына эл аралык мелдештерге толук кандуу даярдык көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Полный комплекс спортивной подготовки к международным соревнованиям. Возможности этого здания. Бул имараттын мүмкүнчүлүктөрү дүйнөдөгү эң мыктылардын бири деп айта алам. Мындай шарттар көп өлкөлөрдө жок. Балким анын көлөмү анчалык чоң эмес. Бизге мынчалык чоң орун же көп отургучтардын саны зарыл деле эмес. Такое количество посадочных мест, но в целом этот комплекс. Бирок бул жер, бул комплекс жөн гана велотрек эмес. Бул толук кандуу спорттук комплекс. Бул жерде мейманкана комплекси, фитнес залы, бассейн жана мончолор бар. Демек, спорттук даярдык үчүн бул эң идеалдуу шарттар. Не тратят время на то, чтобы передвигаться, то есть у них прошла завершена. Спортчулар убактысын бир жерден экинчи жерге көчүп жүрүүгө коротпойт. Машыгуулары бүтөөрү менен эле өз бөлмөсүнө барып, калыбына келүү процессин башташат. Бул машыгуунун натыйжалуулугун арттырат. Анткени убакытты үнөмдөп, дароо калыбына келүү иш-чараларына өтүшөт. Вечером, допустим, это когда тренировочный процесс закончился. Мисалы, кечинде машыгуу бүткөндө бассейнге же мончого барып, эс алуу мүмкүнчүлүгү бар. Булардын баары менен биз колдонобуз. Жана дал ушул шарттардын жардамы менен велоспортто жыйынтык бар. В велоспорте как бы есть. Особенностью велотрека Велотректин өзгөчөлүгү анын өзү трек болуп саналат. Ал жогорку сапаттагы Сибир кызыл карагайы аттуу жыгач түрүнөн жасалган. Тректин жабуусу деформациядан коргоо үчүн 2 жыл бою атайын камераларда сакталган жана атайын химиялык курам менен иштетилген. Узундугу 250 метрди, туурасы 7 метрди түзөт. Бурулуштардагы эңкейүү 42 градус. Ал эми түз участоктарда 12,5 градус. Бул эл аралык деңгээлдеги мелдештердеги эл аралык велосипедчендер союзунун талаптарына ылайык өткөрүүгө мүмкүндүк берет. что позволяет проводить соревнования международного уровня согласно требованиям Международного союза велосипедистов.
Мына ушул жерде вело жарыштар өтөт. Бул трек деп аталат же жөн гана вело трек. Бул жерде жабуу жыгачтан жасалган, бирок куйма таштуу тилкелер да бар. Биз бул комплекс жогорку деңгээлдеги эл аралык стандарттарга туура келерин буга чейин айтканбыз. Эми эмне үчүн мындай экендигин түшүндүрөйүн. Велотректер ар кандай узундукта болушу мүмкүн. 133 метрден 500 метрге чейин. Бирок бардык дүйнө чемпионаттары жана олимпиадалык оюндар узундугу 250 метр болгон тректерде өтөт. Бул тректин узундугу канча деп ойлойсуз? Туура, 250 метр. Эми туурасына келели. Ири мелдештер үчүн тректин туурасы 7 метр болушу керек. Ал эми бул жерде айтылгандай дал ушундай 7 метр бар. Анан бурулуштарындагы эңкейиш 42 градуска чейин жогорулайт. Эгер сиз бул жерден саатына 35 километрден аз ылдамдыкта жүрсөңүз, сиздин жарышыңыз ушул жерде аяктайт. Сиз жөн гана кулап түшөсүз. Дагы бир кызык жери, велотректе шайтан арабачандар дайыма сааттын жебесине каршы багытта жүрөт. Эмне үчүн? Бул суроо дагы кызык талкуу темасы. Сарыарка велотреги абдан чоң курулуш. Анын жалпы аянты 45 000 чарчы метрге жакын. Бул жөн гана спорттук багыттагы бөлмөлөрдүн топтому эмес. Бул кесипкөй спортчулар, спортту сүйүүчүлөр жана велотректин жөн гана коноктору. Комплекстин каалаган бөлүгүндө мейли мейманкана, кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, муз аренасы же мына ушул жогорку класстагы вело аренада болобу өздөрүн ыңгайлуу сезиши үчүн иштеген инженердик чечимдердин бүтүндөй тармагы. Негизги аба параметрлери нымдуулук жана температура. Бул жерде күн сайын көзөмөлдөнөт. Анткени бул жерде сөз адамдар жөнүндө эле эмес, тректин уникалдуу жыгачы үчүн дагы өзгөчө шарттар талап кылынат. Дежурно-технический отдел, который у нас... Бизде нөөмөт техникалык бөлүм бар. Алар сутка бою нөөмөт режиминде бул объектти көзөмөлдөп, тейлеп турушат. Себеби бул системалар автоматтык режимде иштесе да, аларга дайыма көзөмөл керек. Ну, за ними нужен всегда досмотр. Көгүлтүр жээкке чыкпоо, мына ушундай буйрукту кээде велоспорттун мелдештеринен угууга болот. Моюнга алышыбыз керек. Бул бир аз таң калтырат. Айрыкча мелдеш Астанадагы мына ушул жабуулуу тректе, жер ортолук деңизинин жээктеринен алыс жерде өтүп жатканда. Бирок мен сизге эми баарын түшүндүрүп берем. Ушунчалык романтикалуу атка тректин ички чегиндеги мына ушул көгүлтүр тилке ээ болгон. Бул нейтралдуу же тагыраагы тыюу салынган аймак. Мелдеш учурунда бул тилкеге негизги спортчулар да дээрлик ким чыга албайт. Бул тилкенин туурасы да эл аралык эрежелер менен ченемделген. Ал тректин жалпы туурасынын кеминде 10% тең болушу керек. Сарыарка велотрегин заманбап деп атоого болоору шексиз. Андан сырткары бул универсалдуу комплекс. Так ушул универсалдуулугунун аркасында комплекс дээрлик эч качан бош болбойт. Бул жерде бардык бөлмөлөр колдонулуп, ар дайым бир нерсе болуп турат. Сарыаркада велосипедчендер гана эмес, борбор калаадагы баскетболчулар, футболчулар, хоккейчилер, боксчулар, шорт-трек командасы дагы машыгат. Ошондой эле көркөм гимнастика мектеби, таэквондо жана фехтование секциялары жайгашкан. Эң тынч күндөрүндө да бул комплекс айына 10 000ден ашык адамды кабыл ала алат. Бул агымда профессионалдык командалар, спорт сүйүүчүлөр, чоңдор, балдар жана кээде бош убактысын активдүү өткөрүүнү каалагандар да аралашат. Жалпысынан алып караганда Сарыарка велотреги баш калаанын спорттук жашоосунун күчтүү борборлорунун бири деп ишенимдүү айтууга болот. Для поддержки молодых спортсменов Жаш спортчуларды колдоо максатында велотрекке олимпиадалык резервдин машыгуулары өткөрүлүп, биздин шаардагы жана аймактагы спорттук мектептер велоспорт боюнча секциялар, балдар үчүн велоспорт секциялары иштейт. Чоңдор үчүн вело сүйүүчүлөргө арналган секция дагы бар. взрослая, любительская для велолюбителей.
Биздин борбор велоспорттон тышкары башка массалык спорт түрлөрүнө да чоң көңүл бурат. Мисалы таэквондо, карате, фехтование, баскетбол, футбол, көркөм гимнастика, дзюдо, фигуристик сууда сүзүү сыяктуу секциялар иштейт. Художественная гимнастика, дзюдо, фигурное катание и плавание. Анан албетте Сары Арка спорттук комплексинде дайыма көптөгөн ар түрдүү деңгээлдеги жана ар кандай спорттук дисциплиналардагы мелдештер өткөрүлөт. Велотректин трибуналары 9000ден ашык көрүүчүнү кабыл ала алат. Бул абдан көп. Башкача айтканда бул зал чоң. Бирок ошол эле убакта өтө ийкемдүү. Жөнөкөй ыкмалар менен велотрек жайы бокс, дзюдо, баскетбол жана башка айрым спорт түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлүүчү залга айланат. Ошондой эле чоң концерт же шоу өткөрүүчү аянтчага да айландырууга болот. В велотреке проходят различные спортивные и культурно-массовые. Велотректе ар кандай спорттук жана маданий массалык иш-чаралар өткөрүлөт. Бул жерде кышкы Азия оюндары өткөрүлгөн. Велоспорт боюнча дүйнө чемпионатынын этаптары жана Азия чемпионаты, велотрек боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионаты, оор атлетика боюнча Азия чемпионаты жана көптөгөн эл аралык мелдештер өткөн. Дайымкы негизде велотректе велоспорт жана триатлон боюнча Казакстандын улуттук чемпионаттары өткөрүлүп турат. Мындан тышкары жекече эл аралык спартакиадалар, шаардык жана республикалык иш-чаралар өткөрүлөт. Велотрек өзү спортчулардын жана мелдештердин, уюштуруучулардын көз алдында өзүн оң жагынан гана көрсөтө алды. Зарекомендовал себя только с положительной стороны в глазах самих спортсменов и организаторов соревнований. Астанада велотректин курулушу эң биринчи кезекте Казакстанда эл аралык акыркы стандарттарга жооп берген велосипед спортунун жогорку деңгээлдеги аянтчасын түзүү максатында пландалган. Бирок долбоордун пландалышы 2011-жылы өлкөдө өтө турган кышкы Азия оюндарына аз эле убакыт калганда башталган. Бул жагдай долбоорго эске алынып, натыйжада жөн гана велотректин алдаганча чоңураак жана көп функционалдуу объект пайда болгон. Бул муз аренасы. Кызыгы ал ачылган жылы бул комплекстеги алгачкы мелдештер велоспорт эмес, шорт-трек жана 2011-жылкы кышкы Азияданын алкагында фигуралуу муз тебүү боюнча болгон. Ушул себептен имараттын долбоорун курулуш иштери башталганга чейин өзгөртүүгө туура келген. Бирок менимче бул жакшы болгон. Муз аренасы спорттук комплекстин функционалдуулугун жана универсалдуулугун бир топ кеңейтти. Ал туура 2 эсе жакшыраак десем болот. I'd say it was a true upgrade, almost a double improvement. Муз аренасынын аянты 4000 чарчы метрден ашат. Бул аянттын жарымына жакынын муз аянты ээлейт. Бул заманбап муздатуу жабдуулары, техникалык жана көмөкчү бөлмөлөрү бар толук кандуу муз аренасы. Бул жерде бардык эл аралык стандарттар жана эрежелер сакталып, муз үстүндө эл аралык деңгээлдеги мелдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми ар кандай мелдештердин ортосунда бул жерде Казакстандын шорт-трек боюнча курама командасы жана балдар секциясынан кичинекей фигуристтер машыгышат. Вело арена менен муз аренасы бул бири-бири менен жер астындагы өтмөк аркылуу байланышкан чоң спорттук комплекстин эки негизги бөлүгү. Демек бул комплекс сунуштаган бардык ыңгайлуулуктарды көчөгө чыкпай эле пайдаланууга болот. Бул кээде абдан маанилүү, анткени көчө өтө суук болушу мүмкүн. Астана жөн жерден эле дүйнөдөгү эң суук борборлордун бири деп аталган эмес. Ал суук боюнча экинчи орунда турат. Можно, конечно, отметить несколько моментов. Во-первых, бул жерде бир нече маанилүү жагдайларды белгилеп кетүүгө болот. Биринчиден, бул дүйнөдөгү эң чоң велотрек деп айтуудан алысмын. Бирок ал дүйнөдөгү эң ири велотректердин катарына кирет. Глазго, Манчестер, Лондон жана Жапонияда ушундай велотректер бар деп айтышат. Баары тууралуу так маалыматым жок. Бирок биздин региондо бул эң чоң велотректердин бири.
Это один из крупнейших велотреков. Во-вторых, этот велотрек... Экинчиден бул велотрек биздин катуу континенттик климаттык зонада жайгашкан. Түшүнүп жатасызбы? Түндүк Казакстанда жайында 40 градуска жеткен ысык, кургак шамалдуу аба ырайы менен кышында 30 градустан ашык суук, кар жаап, борон болгон шарттарда бул спорттук комплекс велосипедчендерге жылы бою машыгууга мүмкүнчүлүк берет. Алар үчүн баардык идеалдуу шарттар түзүлгөн. Спорткомплексе велосипедисты могут заниматься круглый год. Для них созданы все идеальные условия. И в-третьих, сам облик... Үчүнчүдөн бул объекттин сырткы көрүнүшү өзгөчө. Сыртынан караганда анын чатыры велосипедчендин туулгасына окшошуп, аны ар жерде таанууга болот. Например, другие спорткомплексы, они тоже велотрек. Башка спорттук комплекстер, мисалы жөнөкөй имараттар сыяктуу эле түз чатыры менен көрүнөт. Ал эми бул велотрек архитектуралык жактан абдан оригиналдуу жана өзгөчө. Мына ушундай маанилүү аспектилери бар. В плане очень оригинальный с архитектурной точки зрения. Поэтому вот такие есть моменты и аспекты. Сарыарка велотрегинин сырткы көрүнүшү өзүнчө суктанууга арзыйт. Шаарды кооздоп, көзгө дароо түшкөн чоң велотулга анын өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Архитектурасы жөн гана оригиналдуу эле болбостон, маалымдуу дагы. Бул имарат велосипед спортуна кандайдыр бир байланышы бар экенине эч ким шек санабайт. Ошондой эле бул архитектураны ишке ашыруу абдан татаал болгон. Про саму кровлю. Чатырына көңүл буруңуз. Кандай кызыктуу. Биринчиден бул татаал мейкиндик конструкция. Карасаңыз анын ортосунда бир дагы тирөөчү жок. Ал абада калкып болгону четтеринен таянып турат. По краям. И во-вторых, при строительстве... Экинчиден бул конструкцияны куруу учурунда аны толугу менен көтөрүп, алып келип коюу мүмкүн эмес болчу. Бул чатыр бөлүктөрдөн жыйналган. Анын конструкциялары бул жерде эмес, башка жерде жасалган. Алар бул жерге алынып келип, 2 кабаттуу крандын жардамы менен акырындык менен бөлүк-бөлүк болуп пазл сыяктуу жыйналган. По краям 2 мощных крана поднимали конструкцию и по очереди, так постепенно, как пазл, складывали. При этом надо отметить, что до чего должна... Ошондой эле бул жерде тактыкка өзгөчө көңүл бурулгандыгын белгилөө керек. Фермалар өз ордуна миллиметрге чейин так орнотулушу керек болчу. Ал эми булар анкерк таштарга бекитилген. Ал эми анкерк такталары атайын так өлчөмдө орнотулган. Из какой точно надо было изготовить, во-первых, залить вот это анкераж, чтобы, Ал жерде бир да ката кетирүүгө болбойт. Кайра иштеп чыгууга убакыт жок эле. Ошондуктан баардык иштер абдан жогорку тактык менен жасалган. Переделку это еще нет, поэтому на весу это же никто не сделает, поэтому вот такая вот особенность. Конструкция чогултулгандан кийин анын бөлүктөрү бири-бири менен бекем байланыштырылып, монолиттик структурага айланган. Ал эми чатыры катмар-катмар жасалган каттама токоч сыяктуу. Төмөнкү катмары быдырлуу катмар. Вот нижнее, видите, рифленое вот это настил. Затем идет у нее там пароизоляция. Андан кийин пароизоляция, жылуулоочу материалдар нымдуулуктан коргоочу жана жогорку катмары келет. Покрытие сделано вообще интересно. Там идет из цельно. Жогорку катмары өзгөчө кызыктуу. Ал бирдиктүү металл такталары менен капталып, вертикалдуу фальт технологиясы колдонулган. Бул атайын станоктордун жардамы менен жасалып, абдан татаал технология менен ишке ашырылган. Очень интересная технология, очень сложная. Андан тышкары чатырдын тегиз эмес, кыйгачтык менен жасалган геометриялык фигура экендигин белгилөө керек. Бул өзгөчө чеберчиликти жана тактыкты талап кылган. Муну ишке ашырган адистерге таазим этүү керек. Такой, да. Это все надо было, да, суметь сделать. Эмне дейбиз? Бүгүн көп нерсени көрдүк. Сарыарка велотреги чын эле грандиоздуу курулуш деп ишенимдүү айтууга болот. Убакыт көрсөткөндөй, бул жерде эң чоң мелдештерди да сыймыктануу менен өткөрүүгө болот. Анан дагы мен спортчу эмес жөнөкөй адам дагы бул комплекстин мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалансам болот. Маселен, бул жерде машыгуу залында машыгып, муз, шайтан араба тебүү, бассейнде сүзүү жана аягында чарчап жана баарынан моокум алган соң жергиликтүү мейманканага барып, жатып эс алууга болот. Мунун баары өтө кымбат эмес.
жакшы спорт комплексинен дагы эмне талап кылынат? Спортчулар үчүн жогорку деңгээлде, кадимки адамдар үчүн жеткиликтүү болсо болду. Ошондо бул спорттук курулуш тууралуу Sporting Marvels берүүсүндө айтып берерим чын. Сүрөттөйм деген үмүт чоң. Биздин чыгарылыштарды өткөрүп жибербеңиздер. Мен болсо сиздер менен коштошом. Амандашканча.